именно ты можешь поднять страну. Именно ты можешь поднять флаг нашей страны. Кыргызстандын намысын коргоп, жеңиш менен кайткыла. УКМК төрагасы Улуттук бокс федерациясынын вице-президенти Камчыбек Ташиев бүгүн Таиландтын Гонконг шаарында бокс боюнча лицензиялык олимпиадага сапар алып жаткан спортчулар менен кезикти. Ал алдыда жооптуу беттешке аттанып жаткан боксчулар жана алардын машыктыруучулары менен жолугуп, аларга колдоосун билдирди. Ушунун баардыгын ал жерде кыйын экендигин, оор экендигин, ал жерде сага окшогон спортсмен чыгып, сендейге даярдалган, ушундай эле тренерлер бар, ушундай эле организациялар бар, адамдар даярдалып келген билесиңер. Жүрөгө көчөгө бөлөп чыгарып койбойт. Туурабы? Ошондуктан ошол жерде ошолордун арасында намыс сууруп чыгып кетиш керек да. Ошондон достойно болсун. Ошонун арасынан анан кийин мишок туруп, жанагы боксер болуп алып көчөдө жүргөндөр алар спортсмен эмес, алар жөн хулигандар. Силер анан бийик мамлекет деген, Кыргызстан деген ушул эмесин сактап келатасыңар. Туусун көтөрүп келатасыңар. Силер барганда мамлекетибиз туус көтөрдү. Силер жеңгенде мамлекетибиз туус көтөрдү. Жолугушууда төрага Ташиев мекенчил духвар спортчунун өз өлкөсүнө болгон сүйүүсү күчтүү болуп, тынымсыз эмгек жана аракеттин үстүндө болсо, ийгилик жаратаарын белгиледи. Аны менен катар мамлекет башчысынын спортко көңүл буруп, өлкө жетекчилиги да ар тараптуу колдоо көрсөтүп, шарттарды түзүүнү улантып жатканын да кошумчалады. Президенттин ошол суранганын жеткизе коеюн деп, талабын жеткизе коеюн. Ал киши бүгүн таласка чыгып кетти. Мен айттым, мен ушундай ишик бар, ушуларга жолугуп алып узатып коеюн. Тоже важное событие. Ой, давай. Балдарды узат, балдарга мен атынан салам айт, баарын карагыла, жокерлерин карагыла, башкасын карагыла, тамагышын карагыла, шарттарын карагыла деп бүт айтты. Бүт баары түзүлгөнбү? Бүт түзүлгөн. Баары жакшыбы? Кемчилиги жокпу? Тиги агенсиз вопростор чечтиңерби? Чечтик. Вот видите, да? Балдар мына Астанага барып келишти. Балдар Ташкентке барып келишти. Бүт баарын сүйлөшүп чечишти. Осталось от вас, ребята. Кутуар мурдагыдай эмес. Бүт баарын чечип даярдап коюп. УКМК төрагасынын мынтип спортчуларга көңүл буруусу жана колдоосу аларга дем күч берүүдө. Жооптуу беттешке сапар алып жаткан боксчулар жана алардын машыктыруучулары өлкө президенти Садыр Жапаровго жана бокс федерациясынын вице-президенти Камчыбек Ташиевке ыраазычылыгын билдирип, мындан ары Кыргызстандын желегин желбиретүүгө болгон күч аракеттерин жумшай тургандыктарын билдиришти. Камчыбек Кыдыршаевдин алдына келдик, бизди жакшы тосуп алды, жакшы мындай өтө күчтүү дем күч бере турган сөздөрдү айтты. Даярдыгыбыз Аллага шүгүр, жакшы даярдандык. Агайлар менен чогуу биргеликте. Өзбекстанда, Казакстанда сборлорду өткөздүк. Кудайым буюрса даярдыгыбыз жакшы. Мына 21 бүгүн Таиландга Бангкок шаарына учуп атабыз. Ал жерде чоң дүйнөлүк лицензия оюндары болот. Ошого биз курама команданын алып кетип атабыз, мушкерлерди. 6 бала, 4 тренер кетип атабыз. Ошого лицензия Кудай буюрса Парижде өтөт олимпиада. Ошо олимпиада оюндарына биз жолдомо алганы баратабыз. Белгилесек, 24 майда Таиландтын Бангкок шаарында спорттун бокс түрү боюнча лицензиялык олимпиадалык турнир өтөт. Ага Кыргызстандан 6 спортчу катышат, аларды 4 машыктыруучусу коштоп бара жатат. Нурзада Сыдыкова, Арген Салбаров, регион Бишкек.